бала үчүн эне бардыгына чыдайт экен. Айрыкча энелерге ушунчалык кыйын болот экен. Бизде жесир болгон энелер көп. Баштан түн бою уктабаган, көз жаш кандай кыйынчылыктар менен кыйналып чоңойтобуз ушу балдарды. Өткөндө жолугушууда Марлен Мамиталиев менен жолугушуп келдик. Бизге депутаттар убадасын беришти. Эч качан балдарды таштап кеткенге болбойт экен. Энелик мейрим деген эч качан таштаганга болбойт. Биз деле үйдө ысык чай чийип отурганды биз деле каалайбыз. Аргасыздан сиздерге чыгып кайрылып жатканыбыздын себебин сиз да туура түшүнүп коюңуздар. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаров ушул жалпы Кыргызстан боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энеси катары кайрылып жатабыз. Ар бир областта, ар бир райондордо сиздерге көптөгөн ушундай инвалид баккан балдардын ата энелери кайрылып жатабыз. Буга чейин дагы биз могу депутаттарга кирип, Марлен байкебизге кирип жолугушууларды кылдык. Көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Биз ушул результаттарды күтүп жатабыз. Сиздерден суранарыбыз, балдарыбыздын чектелген пособиясы азыр 8.000 сомду гана түзүп жатат. 8.000 сом азыр эчтекеге жетпей атат. Даже бир өздөрүнүн баскан турганына да жетпейт. Биз аябай кыйналып жатабыз. Азыр квартиралар кымбат болуп атат, продукты кымбат болуп атат. Өтө кыйынчылык жаралып атат бизде. Бир балага бир ата эне сөзсүз биз байланып жатабыз. Булар өзгөчө балдар болгон үчүн бир үйдөн бир ата эне буларды сөзсүз караш керек, көңүл буруш керек. Булар өтө көңүл бурууга муктаж болушат. Эми биз бул Алланын бизге жиберген сыноосу экен. Баланы эч качан ата эне таштабайт экен. Айрыкча энелер ушунчалык бала үчүн жаныңды да бергенге туура келет экен. Анан кийин ошон үчүн эми балдарыбызды карап жатабыз, таштап кое албайт экенбиз. Бала үчүн эне бардыгына чыдайт экен. Айрыкча энелерге ушунчалык кыйын болот экен. Бизде жесир болгон энелер көп. Көпчүлүгүн ушу жесир энелер түзөт. Жалгыз бой энелер түзөт. Эч качан балдарды таштап кеткенге болбойт экен. Энелик мейрим деген эч качан таштаганга болбойт. Ошон үчүн биз сиздерден кайрылабыз. Квартиралап ушунчалык азыр өзүңүздөр билесиздер, квартира ушунчалык кымбат болуп атат. Квартиралап ушинтип биз балдарыбызды ушу келечекте билим алсын, илим алсын деп ушу балдарыбыз өзгөчө болсо дагы жашоого татыктуу биздин балдарга өзгөчө көңүл буруңуздарды суранабыз. Биздин балдарын дагы биз сиздерден өтө чоң суранабыз. Ушу биздин балдарды ата энелердин сөзүн угуп, биздин баардык ушул айтылган суроолорубуздун баарын чечип берүүңүздөрдү өтө чоңдон чоң суранабыз сиздерден. Ушу жалпы Кыргызстандын ата энелеринин атынан, анан кийин могу ата энелер ушул Кыргызстандын бүт эли журтума кайрылам. Ушул бизди колтоп коюңуздар. Көптөгөн комментарийлер жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ушу биздин кайрылуубуз сөзсүз жерде калбайт деген ойдомун. Урматтуу биздин өлкө башчыбыз, биз ыраазыбыз. Убагында президент болуп келгенде биздин айлыгыбызды тең-метең көтөрүп бердиңиз. Ал ыраазычылыкты да айта кетиш керек. Ал кезде азыркы маалда биздин алган балдарыбыздын мүмкүнчүлүгү чектелген боюнча алган маянабыз биздики аз болуп атат. 8.000 сом. 8.000 сом не жетет азыркы балдардын? Балдарыбыз орукчанга карата бизди балдарыбыз чоңоюп атат. Чоңойгонго жараша ошондой лечение алабыз, ошондой чоң памперсти талап кылат дегендейчи. Биз аргасыздан сиздерге кайрылып жатабыз. Мен Кант шаарынан келип отурам. Атайын баламды алып келдим. Биздин үнүбүз жетет, буюрса деп үмүт кылабыз. Дагы эле талап кылабыз. Өткөндө да министрликке кайрылдык эле катыбыз менен. Аныбыз да чечилип берет деген чоң үмүтүбүз бар. Сиздерден суранабыз, кайрылабыз. Биз деле үйдө ысык чай чийип отурганды биз деле каалайбыз. Аргасыздан сиздерге чыгып кайрылып жатканыбыздын себебин сиз да туура түшүнүп коюңуздар. Биз жогору жактан суранабыз.
кимдин колунан келсе дагы бизге жардам бериңиздерди суранабыз, талап кылабыз, суранабыз дагы эле болсо. Биз эне мындай балдарды Кудай өлкөбүзгө мындай бaldарды нейле азынан берсин деп тилек кылабыз. Энелерге гана түшкөн кыйынчылык, энелерге, эне аталарга баштан түн бою уктабаган көз жаш кандай кыйынчылыктар менен кыйналып чоңойтобуз ушу балдарды. Сиздерден суранабыз, талап кылабыз. Туура чечим чыгып биздин айлыгыбызды, маянабызды көтөрүп берет го деп. Анан дагы бир айтып кетчи нерсе. ГИК боюнча кайрылып барсак, биздин балдарды 8.000 сом айлыгы менен кайсы ГИКке турасыңар деген сөздү да угуп чыгабыз. Ошол жагында чечип берсеңиз, биздин балдар деле балдар катары жашаганга татыктуу. Буларды бизде 3 бала болсо, 3 балага ушул бир орукчан балабыз тете. Чынын айтсак, туура чечим чыгарып берет деген үмүттөбүз, сиздерден суранабыз. Урматтуу кыргыз элим, силерге кайрадан кайрылганга аргасыз болуп турабыз. Өткөндө жолу ушуда Марлен Мамиталиев менен жолугушуп келдик. Бизге депутаттар убадасын беришти. Биздин көйгөйлөрүбүздү чечип беребиз деп айтышты. ГИК маселесин, биздин персональный ассистенттин акчабызды көтөрүп беребиз суранабыз дагы бир жолу. Себеби азыр мындай кымбатчылыкта акчабыз эч нерсеге жетпейт. Өзгөчө балдар өзгөчө талап кылат экен. Мындай балдарды караган өтө эле оор. Биз эч жака чыгып иштей албайбыз, кошумча акчабыз жок. Каражатыбыз да жок, квартирада жашайбыз. Бизди да туура түшүнүңүздөр. Биз президентке биздин үнүбүздү жеткирип бергенге жардам бериңиздер. Биздин видеолорубуздун астына лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бизге сиздин жардамыңыздар керек. Биз силерден суранабыз.